Президент Садыр Жапаров бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, өлкөбүз 2021 жылдын апрель айында, андан кийин 2022 жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечирди. Кыргыз-Тажик чек арасында 2 рет кайталанган каргашалуу окуяларды ар бир кыргызстандык жүрөгү сыздап, терең кайгыруу менен кабыл алды. Айкөл Манас атанын урпактарыбыз деген көкжал жоокерлерибиз менен эл ичинен чыккан эр азаматтарыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, өлкөнүн эгемендигин сактап калуу үчүн болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүштү. Тилекке каршы бул каргашалуу окуяларда 99 жараныбыз курман болуп, орду толугус оор жоготууларга учурадык. 477 жараныбыз ар кандай жаракат алып, азыркы убакка чейин дарыланып келет. Эл уулдарынын мекенчегин көздүн карегиндей сактоодогу каармандыгы тууралуу эчендеген макала баяндар, көркөм китептер жазылып, даректүү фильмдер тартылып, болуп өткөн окуя келечек муунун көз алдына тасмадай тартып бере турган мезгилдер али алдыда. Алардын ата мекени үчүн канжанын аябаган эрдиги, мекенчилдиги муундан муунга даңазаланып, элибиздин эсинде түбөлүккө сакталып калат. Жаңы журтубуздун жалпы мамлекетибиздин тикесинен тик туруп, жапатырмак колдоо көрсөткөндүгүнүн натыйжасында 2021 жылдын апрелинде өрттөлгөн турак үйлөр кайра курулуп, толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Кагылышууда курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөлөрүнө да өз убагында үйлөр курулду. Кагылышуунун кесепеттерин жоюу максатында 2022 жылдын 17 сентябрында Баткен жана Ош облустарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезекте чаралар жөнүндө, андан кийин 2022 жылдын 10 октябрында, 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусунда болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан Баткен облусунун Баткен районунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтирүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарым чыкты. Аларга ылайык жарандардын талкаланган турак жайларын калыбына келтирүүгө мамлекеттин бюджетинен 1 миллиард 385 миллион 670 миң сом бөлүнүп берилди. Учурда талкаланган 418 үйдүн 381 бүткөрүлдү. Калгандарын калыбына келтирүү жаатында курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары жапа чеккен жарандардын насыя берүүчү мекемелерге болгон 31 миллион сомдук карызы жоюлуп, 63 миллион сомдук насыялык келишимдердин шарттары жеңилдетилди. Каргашалуу окуяда эл жери үчүн курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жабыр тарткан жарандарга мамлекет тарабынан компенсациялар төлөнүп берилди. Бул багытта даректүү жардам чаралары дагы улантылат. Ардактуу агайын туугандар, биринчи жолку кагылышуудан кийин мамлекетибиз чек алып, чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында кечиктирилгис чараларды кабыл алганын билесиздер. Өлкө тарыхында алгачкы ирет республикалык бюджеттен куралдуу күчтөрүбүзгө заманбап аскердик техника жана башка керектүү жабдыктар сатылып алынды. Натыйжада экинчи жолку кагылышууда татыктуу жооп кайтарылып, мизим айтарылып, көптөгөн курмандыктардын болушуна жол берилген жок. Чек ара коопсуздугун бекемдөө, жоокерлерибизди зарыл болгон жабдыктар жана техника менен камсыздоо жумуштарын мындан ары да улантабыз. Бул иш-чаралардын алкагында аскерлердин жана ички иштер кызматкерлеринин айрыкча Баткен жергесинде кызмат өтөгөндөрдүн айлык маяналарын кескин түрдө көтөрүп бердик. Кадырлуу кыргыз калкым, биз мындай окуялардын кайталанбашы, эгемендүү өлкөбүздүн бүтүндүгү, калкыбыздын бакубат жашоосу үчүн болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болуп, жергебизде тынчтык өкүм сүрсүн деген билдирүүсүн калтырган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ташкент шаарында болгон жумуш сапарынын алкагында 2-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форумга катышты. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, форум Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда өткөн. 2-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форуму салттуу түрдө дүйнөнүн 70 өлкөсүнөн 2500дөн ашуун өкүлдөрдү чогултту жана ал пленардык жыйын форматында панелдик сессияларда өткөрүлүп, анда Акылбек Жапаров сөз сүйлөдү. Министрлер кабинетинин башчысы сүйлөп жатып, форумга катышуу тапшырмасын Кыргызстан президенти Садыр Жапаров бергендигин белгиледи. Сизге, урматтуу Шавкат Миромонович, урматтуу форумдун катышуучулары, мага бүгүнкү Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна жеке катышууну тапшырган Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун каалоо тилектерин жана ысык саламын айтуу мага өзгөчө кубаныч тартуулайт, деди Акылбек Жапаров. Ал Ташкент инвестициялык форуму бекем эл аралык талкуу аянтчасы катары өттү жана анын келечеги чоң экендигин белгиледи. Бул жөн эле сөз же ритуалдык комплимент эмес,
Анткени кадимки дүйнөлүк түзүлүштүн баардык системалары иштен чыга баштаган шарттарда биздин аймактык кайыгыбызды сууда кармап туруу мүмкүн экендиги барган сайын айкын болуп баратат. Биз жалпы тең салмактуулукту сактап, бирдиктүү макулдашылган багытты карманабыз. Талдоочулар үчүн бүгүнкүдөй прогноз жасоо эч качан мынчалык кыйын болгон эмес десем жаңылышпайм, деди Минкап башчысы Акылбек Жапаров белгилегендей, дүйнөлүк коомчулук глобалдык экономикалык тартылуу борборунун жылышына күбө болууда. 2050 жылга чейин, балким андан эртерээк, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикасы G7 өлкөлөрүнөн 2 эсе чоң болот. Биз дүйнө региондук жана субрегионалдык экономикалык блокторго бөлүнүү жолунда баратканын көрүшүбүз мүмкүн. Мындан тышкары алар экономикалык салмакка жана глобалдык атактуулукка ээ болот. Биз ошондой эле дүйнөнүн акырындык менен ар кандай финансылык жана экономикалык системаларга бөлүнүшүн байкай алабыз, деди Министрлер кабинетинин башчысы. Жана азыр дүйнө инфляциянын акыркы ондогон жылдардагы эң жогорку көрсөткүчтөрүн жана дүйнөдө акыркы 60 жылда көрбөгөн азык түлүктүн эң жогорку баасын башынан кечирип жатканын кошумчалады. Биз элдердин эң чоң миграциясына күбө болуудабыз. Бул 4 миллиард адамдын реалдуу дүйнөдөн, мындайча айтканда дүйнө калкынын жарымынан көбү социалдык медиа платформаларында жашаган, компакттык виртуалдык дүйнөдө жашап жатат. Жасалма интеллект технологиясы тез өнүгүп жаткандыктан сабатсыз адам акыркы технологиялар менен жашай албаган жана өз ара аракеттене албаган адам катары каралат. Бул өкмөттөрдүн сабатсыздык жана компетенттүүлүк түшүнүктөрүн түп тамырынан бери өзгөртүүнү талап кылат. Бул дүйнө жүзү боюнча билим берүү системасында революцияны жана билим жана көндүмдөргө кайра карап чыгууну талап кылат, деп белгиледи Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы өз сөзүндө Борбордук Азиянын атаандаштык артыкчылыктарын белгилеп өттү. Биз биздин аймактын экономикалык кызматташтыктын жана өз ара аракеттенүүнүн бардык формаларын ийгиликтүү калыптаган бирдиктүү геоэкономикалык мейкиндик катары көрөбүз. Мындан тышкары бул системанын бардык компетенттери бири-бирин толуктайт жана бекемдейт. Бул жерде маанилүү шарт 4 эркиндикти камсыз кылуу болуп саналат. Адамдардын, товарлардын, кызматтардын жана капиталдын кыймылы. Иш көп, бирок жакшы ниет менен баарын жасоого болот. Биз биздин аймакты эл аралык саясат жана чыгышта, батышта, түндүк жана түштүктө жайгашкан өлкөлөрдүн таасир этүүчү аймакты бирдей маданий, тарыхый жана салттуу баалуулуктарды жана идеяларды бөлүшкөн жана колдогон активдүү өз ара аракеттенүүчү жана динамикалык өнүгүп жаткан жамааттар катары көрөбүз, деди Акылбек Жапаров. Жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча стратегиялык долбоорду ишке ашыруу биздин аймакты транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды байланыштырат. Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгыш аймагы, Иран, Перс булуңунун өлкөлөрү жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейтет, деп кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы өз сөзүн Кыргыз Республикасынын гидроэнергетикалык потенциалы тууралуу сөздөр менен аяктады. Кыргызстанда өндүрүлгөн энергиянын дээрлик бардыгы жашыл болуп саналат. Анткени ал гидроэнергетикадан алынат. Биз азырынча потенциалыбыздын 13%га жакынын гана пайдаландык. Бул негизги тармакты өнүктүрүү үчүн өлкөбүзгө чет элдик инвестиция керек жана биз бул жаатта эң жакын кызматташууга даярбыз. Мен оптимист адаммын жана биргелешкен күч-аракеттерибизди жумшап, табигый артыкчылыктарды пайдалануу менен биз Борбордук Азия, Евразия континентинде жаңы экономикалык кереметтин мекени болуп калышына кепилдик беребиз деп ишенем. Биз биргелешип гана ийгиликтерге жетебиз. Бүтүндөй аймактын, биздин өлкөлөрүбүздүн гүлдөө өнүгүшү үчүн жана бир тууган элдерибизге шарттарды түзө алабыз, деп жыйынтыктады Министрлер кабинетинин төрагасы. Население мира проживает на платформах социальных сетей. Если бы мы хотели бы напечатать содержимое интернета с начала его запуска, нам бы потребовалось 300 миллиардов страниц по сравнению с 70 миллиардами страниц для всех книг, датировано с самого начала нашей истории. Мир становится свидетелем радикального изменения понятия неграмотность и навык. Из-за бурного развития технологий и искусственного интеллекта неграмотным будет считаться человек, который не может жить и взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта. Это потребует от правительства радикальной трансформации концепции неграмотности и компетентности, что потребует революции в системе образования во всем мире и пересмотра концепции образования и навыков, что и происходит в Узбекистане. Растут риски геоэкономической фрагментации, которые, по данным МВФ, могут привести к падению мирового ВВП на 7%.
Хотя здесь я хотел бы отметить, что даже кажущиеся очевидными прогнозы могут и не сбыться. Это я к тому, что за прошлый год экономика Кыргызстана показала рост в 7%. И мы намерены этого держаться, так же, как Узбекистан за последние 6-7 лет. Уважаемые участники форума, говоря о нашем регионе, не могу не отметить ту часть выступления Шавката Миромоновича, где он говорил возвышенно о знаменитой истории отчего края, о Маверан-Ахре, через которую проходили главные артерии Великого Шелкового пути древности, о славном прошлом народов Центральной Азии, о взаимообогащении цивилизации и культур. В этой связи я хочу отметить следующее. Мы видим наш регион в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия. Причем все составляющие этой системы взаимно дополняют и усиливают друг друга. Здесь важным условием является обеспечение 4 свобод, передвижение людей, товаров, услуг и капиталов. Работы очень много, но все реализуемо при наличии доброй воли. Мы видим наш регион в качестве геополитического посредника, через который осуществляется взаимодействие акторов международной политики и центров влияния стран, расположенных на востоке, западе, севере и юге. Мы видим наш регион в качестве активно взаимодействующих и динамично развивающихся сообществ, которые разделяют и поддерживают схожие культурные, исторические и традиционные ценности и представления. В этом контексте хочу отметить, что драйвером роста экономики Центральной Азии является развитие регионального, транзитного, транспортного и логистического потенциала. Именно его активное развитие стимулирует интеграцию в мировую экономику и обеспеченность связанность внутри нашего региона. Важно в ближайшей перспективе приложить совместные усилия по развитию существующих и формированию новых транспортно-логистических коридоров мультимодальных перевозок. Претворение в жизнь стратегического проекта по строительству железной дороги Кытай-Кыргызстан-Узбекистан выведет наш регион из транспортного тупика, соединит около 4 миллиардов людей и расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки. Уважаемые участники форума, еще одним конкурентом преимущества региона Центральной Азии является богатство природно-сырьевых, прежде всего минеральных и энергетических ресурсов. Огромный потенциал для совместного взаимовыгодного сотрудничества и развития. В современную эпоху цифровизации во всем мире, когда растут темпы развития умных технологий, от электромобилей до целых городов, потребность в энергетике и выработке электроэнергии только возрастает. В Кыргызстане практически вся вырабатываемая энергия является зеленой, поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы пока задействовали только 13% от имеющегося у нас потенциала. Для развития этого ключевого сектора нашей страны необходимы иностранные инвестиции, и мы готовы к самому тесному сотрудничеству в этой сфере. Хочу привести в качестве успешного примера сотрудничества с нашими узбекскими партнерами запуск начала строительства Тамбаратинская ГЭС с установленной мощностью 1860 мегаватт и 2 чаткальских ГЭС с установленной мощностью 1800 мегаватт. Для сравнения, суммарная мощности этих новых ГЭС равны доставшемуся нам после распада Союза энергетическому потенциалу. Мы предлагаем зарубежным компаниям рассмотреть свое участие в строительстве малых и средних гидроэлектростанций, возобновляемых источников энергии в нашей стране. С учетом того, что нашу электроэнергию мы можем поставлять в страны с совокупным населением свыше 2 миллиардов человек, бесспорно получение больших не только материальных, но и экологических дивидендов для всего нашего региона. Возобновляемые источники энергии становятся все более конкурентоспособными с точки зрения соотношения затрат, эффективности, качества и цены. Резюмируя вышеизложенное, я хотел бы подчеркнуть, что у нашего региона только позитивная повестка дня. Наш регион располагает очень большими и разнообразными сравнительными преимуществами, которые мы должны реализовать во благо наших народов и стран. Правительство стран нашего региона при совместной слаженной работе способно создать необходимые условия
для повышения качества жизни людей, улучшения их благосостояния, поддержания в обществе гармонии, согласия и мира. Уважаемый Шавкат Рамонович, уважаемые участники форума, дорогие друзья, в заключение хотел бы отметить, что наш регион обладает уникальной историей, богатым и многообразным культурным наследием и огромным потенциалом для развития всеобъемлющего взаимодействия. Я большой оптимист и верю в то, что, прилагая совместные усилия, используя естественные преимущества, мы добьемся того, что Центральная Азия станет местом рождения нового экономического чуда на Евразийском континенте. Только вместе мы сможем достичь успеха и создать условия для процветания всего региона, наших стран и братских народов. Желаю участникам форума интересных и плодотворных дискуссий. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Акылбек Усумбекович, за вот такой серьезный, обширный, подготовленный ваше выступление. И на самом деле вы отметили нашу площадку, уже второй раз вы присутствуете. На самом деле мы по каждой этой площадке проходит год, но результаты регионального нашего сотрудничества, о котором вы привели во всех отношениях, вы отметили исторический визит мой в Киргизстан и встреча нашего уважаемого Садыр Нургаджаевичем. Все наши договоренности выполняются и видны реальные результаты в энергетике, в транспорте, в сельском хозяйстве, геологии, во всех сферах. Так что я очень рад, что вы приехали, я очень рад, что вы обозначили, я очень рад, что вы на самом деле... У нас перспектива ясна, только мы вместе можем достичь тех целей, которые ставим мы перед собой и которые ждут наши народы перед государствами, перед властями нашего региона. Так что я набрал матаката рахмат. Салам алейкум.